Assalamu алейкум, ардактуу замандаштар. Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама YouTube каналы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге Зайнабидиновадагы сатыла турган бир бөлмөлүү батирди тартып көрсөтүп бермекчибиз. Андыктан жакшылап назар салып туруңуздар. Биринчиден сиздерге адрести түшүндүрүп берейин. Бул жер Зайнабидинова, бүт барыңыздар эле билесиздер. Ал эми бул көчөнүн аты Райымбекова. Оң тарапта Аль Бухари мечити жайгашкан. Баарыңыздар эле билесиздер. Ушул Райымбекова көчөсү менен ылдый тарапка түшө турган болсоңуздар, Борбордук Оштун базарына барасыздар. Бүт барыңыздар эле билесиздер. Дагы бир ориентировка, бул сол тарапта жолдун аркы бетинде Таджи Махал магазини жайгашкан. Сатыла турган бир бөлмөлүү батир мына ушул магазиндин жанындагы көчөдө. Андыктан сиздер ушул көчөгө кирип, ичкериге түз 200-300 метр кире бересиздер. Ошол тарапта миллион магазини бар. Ошол миллион магазинин жанына бара берейли. Ошол жактан дагы сиздерге адресин түшүндүрүп беребиз. Ана жүрүңүздөр эми, кеттик. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мен жанагы көрсөткөн көчө менен туура ичкериге, түз ичкериге киргениңиздерде, бул сол тарапта миллион маркети магазини жайгашкан. Миллион маркетинен сиздер сол тарапка бул жака кирсеңиздер, бул тарапта 5 кабаттуу дом жайгашкан. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Сатыла турган бир бөлмөлүү батир мына ушул 5 кабаттуу домдо жайгашкан. Өзүңүздөр бул дворун дагы көрүп атасыздар. Өтө двору кеңир экен, кенен экен. Бул жака өзүңүздөрдүн машинаңыздарды токтотуп койсоңуздар болот. Парковочный местодан сиздер такыр кыйналбайсыздар. Двору өтө кенен, балдарыңыздар дагы кеңир, эки жака чуркап, ойноп жүгүрсө болот. Ал эми сатыла турган бир бөлмөлүү батир мына ушул 5 кабаттуу домдун экинчи кабатында жайгашкан. Андыктан сиздер сатыла турган 2 бөлмөлүү батирге кириш үчүн ушул домдун биринчи подъездине кирип, экинчи кабатына көтөрүлөсүздөр. Кана анда эмесе жүрүңүздөр эми. Квартираны көргөзүп берейли сиздерге. Мына урматтуу көрүүчүлөр, сатыла турган бир бөлмөлүү батирге дагы келип калдык. Азыркы учурда биз көрүп атасыздар, подъездинде турабыз. Подъездин дагы сиздерге көргөзүп коеюн. Ремонт өтө жакшы экен, кеңир экен, таза экен. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Анда эмесе экинчи кабатка көтөрүлдүк. Сатыла турган бир бөлмөлүү батир мына ушул сол тарапта жайгашкан. Алгач эшигине баа бериңиздер. Жакшы брондолгон бекем темир эшик коюлган. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Квартиранын номери жазылып турат, 4-номерде экен. Бул жака киргениңиздерде эле прихожка болуп калат, көрүп атасыздар. Прихожкасы дагы өтө кеңир экен, жакшы экен. Полун көрүп атасыздар, полу линолеум. Дубалдарына болсо жакшы дизайндагы моющий обойлор чапталган. Ал эми потологу болсо көрүп атасыздар, шпаклевка экен. Чекелери плинтус менен капталган. Жана ошондой эле жарык бергич лампочка дагы коюлган. Анда эмесе прихожканы биз сиздерге ичкерки тарабынан дагы тартып көргөзүп беребиз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ичкерки тарабынан көрүнүшү ушундай. Негизинен кеңир экен. Анда эмесе бөлмөнү жакшылап түшүндүрүп коеюн. Бул жака туура киргенде ушул жакта конок бөлмөсү. Ал эми сол тарапка бурулсаңыз, кухня жана ошондой эле туалет, ванна жайгашкан. Алгач сиздерге ушул бөлмөнү көргөзүп берейли. Эшигин көрүп атасыздар, жөнөкөй ак түстөгү жыгач эшик коюлган терезеси менен. Мына урматтуу көрүүчүлөр. Полун көрүп атасыздар, полу линолеум экен. Дубалдарына болсо жакшы дизайндагы моющий обойлор чапталган. Айнектери жөнөкөй айнекте. Отоплениясы дагы бар экен. Эски отоплениядан 2 отопление бар экен. Бул жакта бирөө, бул жакта бирөө экен. Эски отопление экен, экөө тең. Булар кышында абдан жакшы ысытат. Ошонусуна дагы маани бериңиздер. Бул жагында форточкасы дагы бар экен. Форточкасы пластиктен. Анда эмесе бул бөлмөнүн балкону дагы бар экен. Балкону дагы сиздерге көргөзүп коелу. Көрүп атасыздар. Эшиги, айнеги жөнөкөй айнекте. Жөнөкөй пластик эмес. Балкон ушундай, урматтуу көрүүчүлөр. Балкондагы полу линолеум экен. Дубалдарына жакшы дизайндагы моющий обойлор чапталган. Айнектери пластик экен балкондун. Жана ошондой эле бул жакта балкондун өзүнүн отоплениясы бар экен. Ал эми потолок болсо шпаклевка, чекелери плинтус менен капталган. Балкондон дагы сырткы көрүнүштү көргөзүп коелу сиздерге. Азыркы учурда биз экинчи кабатта турабыз. Өзүңүздөр көрүп атасыздар.
Двору дагы өтө кеңири кенен экен. Балдарыңыздар кеңири ойнойт, машинаңыздарды кеңири токтотуп коесуздар. Кээ бирки домдордун парковкасы өтө кенен болбойт, тар болот. Андыктан бул домдун парковочный местосы өтө кеңири экен. Ошонусуна дагы маани бериңиздер. Мен сиздерге балконду көргөзүп бердим, урматтуу көрүүчүлөр. Анда эмесе биз кийинки бөлмөгө, кухняга кире беребиз. Мына урматтуу көрүүчүлөр. Бул жагында кладовкасы дагы бар экен. Өзүңүздөрдүн керектүү буюмуңуздарды, кийимиңиздерди салсаңыздар болот. Мына урматтуу көрүүчүлөр, кухня ушундай. Кухнясы дагы кеңири экен. Айнектери пластик экен, отоплениясы бар экен, стиралканы бул жака, раковина бул жака, газы бул жака, холодильник бул жака экен, атайын уголокко коюлган. Негизинен жакшы. Дубалдарына жакшы моющий-обойлор чапталган, полу болсо линолеум экен, потологун көрүп атасыздар, шпаклевка экен, чекелери плинтус менен капталган, жарык бергич, жөнөкөй люстра дагы коюлган. Анда эмесе кухняны бул тарабынан дагы көргөзөлү сиздерге жакшылап. Мына урматтуу көрүүчүлөр. Негизинен ушундай. Анда эмесе кийинки туалет ваннаны да көргөзүп коелу. Эшигин көрүп атасыздар, жөнөкөй ак түстөгү эшик экен. Ал эми кухняныкы болсо, бул дагы жөнөкөй ак түстөгү эшик. Бул жакта терезеси дагы бар экен. Бул жак туалет ванна көрүп атасыздар. Түз кирсеңиздер ванна, оң тарапта унитаз. Бул жакта аристону бүт бардыгы бар экен. Вешалкасы дагы бар экен. Бүт бардыгы даяр экен. Бул жакта астын көрүп атасыздар. Полу брусчат кафель экен. Полу. Ал эми дубалдарын дагы көрүп атасыздар. Дубалдын жарымы кафель экен. Калган жарымы болсо бадан съемка. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Эгер адашпасам. Мына урматтуу көрүүчүлөр. Ванна менен туалетти дагы көргөзүп болдук. Эшигин жаап коебуз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге сатыла турган бир бөлмөлүү батирди тартып көргөзүп түшүндүрүп бердик. Эми сиздердин атыңыздардан мен үйдүн ээсине суроо берейин, жакшылап назар салып туруңуздар. Кандай эже? Жакшы. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Түзүк, рахмат. Кызматка чакырган экенсиз? Ооба. Үйдү сатайын дедим эле, балам бишкектен үй алам деди эле, ошо кошумча болсун деп. Үйдү сатып атабыз. Бул дом канчанчы серияда? 105-серия. 105-серияда экен, а? Жакшы. Экинчи кабатта? Экинчи кабатта. Анан дагы бир суроо, квадрат метри канча болуп калат бул үйдүн? Бул үйдүн 35 квадрат метр. Артман келе бересиз, а? Квадрат метри 35 квадрат метр дедиңиз, а? Ооба. Жакшы. 35 квадрат метр. Дагы бир суроо, кошуналар кандай эже? Ызы чыгылбайбы? Жок, кошуналар жакшы, кошуналар. Кошуналар жакшы. Жакшы адамдар бардыгы. Неге сатып атасыз эже? Негизи бардык документтери жайында элеби? Ооба, жайында документтери бардыгын алган адамга өткөзүп берем. Себеби балам Бишкектен үй иштеп, ошол жака которулуп, квартирада жашап кыйналып атат. Ошого ушул үйдү сатып, буяктан ипотека алып, ушу кошумча Бишкектен үй алайын деп атат, муну сатып, а? Ооба, муну сатып, кошумчалап үй алайын деп атат. Ошол үчүн сатып атабыз. Ошол себептен. Ошол себептен. Жакшы. Бул үй кимдин атында ошондо? Сиздинби же балаңыздынбы? Сиңдимдин атында. Сиңдиңиздин атында өткөрүп берет өзү келип. Өткөзүп берет. Айткан күнүм пулду эсептейм десе, ошол күнү келип өткөзүп берет, учуп келип. Только наличка экен, вариант жолдору жок. Вариант жок, себеби ол үй алып. Мына урматтуу көрүүчүлөр, угуп атасыздар, только наличка экен. Андыктан вариант жолдору барбы деп бул жактагы адамды дагы тревожить этпей, только наличка акчаңыздар болсо чалып сүйлөшөсүздөр. Дагы бир суроо эже, эми үйдүн баасын айтың. Бардыгына кызык болуп атат азырчы. $34,000 деп атам. Эми келишсек түшүп берем. Баасы 34.000 экен. Кеми болот, а? Кеми болот, ооба. Мына урматтуу көрүүчүлөр, уктуңуздар өзүңүздөр. Баасы $34.000 дейт. Бир комнаталуу батир дейт. Экинчи кабатта жайгашкан, $34.000 баасы. Кеми болот дейт. Болуптур эже онда, жакшы сатып алыңыздар, а? Болуптур, рахмат.
Мына урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздерге сатыла турган бир бөлмөлүү батирди тартып көргөзүп түшүндүрүп бердим. Баасын сурап бердим. Эми бул жагы өзүңүздөрдөн урматтуу көрүүчүлөр. Эгерде кимиңиздерге ушул батир жаккан болсо, бул жака үйдүн ээсинин номерин белгилеп коем. Өзүңүздөр чалып сүйлөшөсүздөр, баалашасыздар, келип көрүп кетесиздер. Анда эмесе мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм урматтуу көрүүчүлөр. Баарыңыздар жакшы калыңыздар, сак саламатта көрүшкөнчө.